Ассаламу алейкум, достор, мен Айлым көрсөтүсү кайрадан эфирде. Бүгүн биз Ош облусунун Ноғат районуна караштуу Зулпуев айыл аймагынын Калдай айылына келип отурабыз. Албетте, бүгүн сиздер менен биргеликте ушул айылдын жашоо турмуш тиричилигин кенен таанышканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Калдай айылы өзгөчө табияты, кооздугу менен өзүнө тартып турат. Бишкек-Ош Баткен жолунун боюнда жайгашкан айыл. Айылдыктардын айтымында тейлгери 300 жыл башта отурукташкан эл бүгүнкү күнгө чейин жашап келүүдө. Ноқатка келсең, сөз түрдө Ноқаттын алмасы деген өзүнчө брендти карманып келет. Мына ошондой брендтеги жол боюнда дагы ушул Ноқаттын алмасы коз болуп сатат. Аз бул жакта энекебиз алма сатып атат окшойт. Кандайчы энеке, жакшысызбы? Жакшы. Бул алмалар сиздикиби энеке? Ооба, меники да. Бул Ноқаттын алмасы. Ооба. Канча сомдон? Булар 200дөн да, мына шулар. Кайсы? Мыналар 100 сомдон, мыналар 200дөн. Болоруз 200бү? 200 бардыгы. Мыналар 100 сом. Мына 5 жылдыз алма да. Кандай дейсиз? 5 жылдыз. 5 жылдыз? Аналар шимеренки алмалар. Күнүгө канча сатасыз? Күнүгө 5-10 неме Челек. челек сатабыз да. 10 та, 15 та, 10 сатабыз. Өзүңүздөр багыңыздардыкы болуш керек менимче. Эми ушу өзүнүн бактагы немелерди алмалар. Азыр кардарлар жакшы эле алып атышабы? Жакшы эле, ширин, өзү ham жакшы, даамдуу, жакшы алма да. Эне бирди жеп көрсөм бересизби, же сатып алышым керекпи? Майда жеп көрөбүр. Жеп көрөбүр алып. Өзүңүз алып беребейсизби? Мынакей. О, Жеп көр. Алма аябай жакшы, ширин. жолдун боюнан энеке сатып аткан алмадан сурап бирди алып жеп көрүп атабыз азыр. Жеп көр. Сонун болсо керек менимче. Сонун алма. Кардарлар тамсанып жеп кетсе керек, а? Алышып атат. Жакшы экен деп. Бисмилла. Сулуу жакшы алма. Сонун турбайбы эне? Ооба. Сотаңыз берсин энеке. Майлы болду силердин ишиңе жүрүшөбүз. Амин Аллах. Арзыкан апа көп жылдардан бери күздө камдаган алмасын жаз алдынан мына ушинтип сатыкка алып чыгат. Жол жүрүп олтурган жүргүнчүлөр мен сыяктуу токтоп Ноқаттын бренди болгон алмадан алмайынча кетишпейт. Калдай айылына көз чаптырсаң өзгөчө кызык. Ал эми тарыхын билүү үчүн Абибилавага жол тарттым. Ассаламу алейкум. Келим. Кандайсыз? Биздин айылга куш келипсиң. Калдай айылына. Şu jaz болуп, Кудайга шүгүр, мына şu жазга дәрди көрүп атабыз. Көчөттө бута иштери болот абы. Анча-мынча бутап, şu аракет кылып атабыз. Бул эми быйыл түшүн берет окшойт, а? Быйыл Кудай кааласа түшүн берет. Гүлдөйт. Кудай кааласа. Жакшы. Гилас окшойт бул. Гилас. Когон гилас деп коебуз. Короңуз айылдын сонун жеринде жайгашып тур, а? Албетте. Погодасы жакшы. Айлана чөйрө көрүнүп турат. Аба, мен сизге келген бул айылдын тарых таржымалын билейин деп келдим да. Не себептен Калдай деп аталып калган да? Бул Калдай деген сөздүн узак тарыхы. 1680 жылдардын аяктарында ошо Тилекке Батыр мындан жеткенде бий деп коет, Батыр дейт, жана хан дешет. Ошол Ош ордосунун кожоюну болот мындан жеткенде. Булар ушу Ташкенттен Кашкарга чейинки аралыкты ошо кыргыздардын башын бириктирип, өзүнчө ошо эл башкарып турган. Ошонун иниси Бапа Батыр, ошол Тилекке Батырдын иниси. Бул эң жакын ошо өзүнүн кол башчысы болгон. Бул ошол калмактардын басырып келгенде Ошто булар Ошто алгандан кийин Андижан шаарына булар жортуул жасайт. Ошо жортуул жасаган маалда ошол Бапа Батыр булар 1 жыл алдын Тилекке Батыр көкчө менен Бапа Батырды түндүктөгү кыргыз туугандарга жөнөтөт. Ошо калмактар үчүн жардам бергиле деп. Жардам сураганы булар эллик жоокер менен кетип 1 жыл жоголуп кетет булар. Ал жакта тайым болбой. Ага чейин булар Ошты басып алат, калмактар. Басып алгандан кийин
Биздин Оштун кыргыздардын жоокерлери аз болот. Bir 25 000 түтүн болот, аскери болгон. Олар 50 000 аскер менен бастырып кирип, Ошту булар жөнүнө алып коет да. Баягы күч бирликте болбой калат дагы. Биздин кыргыздын бийлери калмакты менен урушуш жолунун башка тактикасын ойлоп, булар баягы партизанский мындайча айтканда, партизанский согушка түшөт булар. Ошол маалда 1 жылдан кийин булар баягы Бапа менен Көкчө 3000 аскер менен жардам алып келет да. Келгенден кийин анан ошол Андижан шаарын коргоодо булар ошо Калдан Бошок деген баягы калмактын ханы менен туш келишип, армиясы. Ошол жерден булар атраптан арттан, ояктан, бул жактан неме кылып келгенде, ошол жерде бул Калбан Бошок баягы качып жөнөйт да. Качып чыккандан кийин аркасынан ошол Бапа Батырдын жоокерлерге туура келип, Бапа Батыр артынан кубат. Кууганда бул кан качат деп калат да, кан качканда канды кубагыла дегенге карабай, бул Батыр артынан барып, ошо баягы буктурмага туура келет дагы. Ошол жерде найза сайылып аркасынан. Артынан келген буктурманын немесиген ошол жерде каза болот да. Ошондо бул 26 жашта болот. Анын жалгыз гана уулу болот, Жамгырчы деген. 4 жашта калат да. Ошо 4 жашта калган баласыны Тилеке агасы багып алат дагы. Ол Тилеке Батырдын 7 уулу болот. 8-жылы бул Жамгырчыны багып алат. Ошентип багып алгандан кийин Бапа өткөндөн кийин бунун аялы Акбермет энебиз 1 жылга чейин кошок кошуп Бапаны аркасынан ыйлайт да. Ошондо кошок кошуп өзүнчө дастандарды токуп, ошондо Жамгырчы калды, жаш калдай деп баягы аты ошого калат да. Кийин анан кийин бул жүрүп Жамгырчы калды, жаш калдай болбой, Жамгырчы калдай деген лакап болот. Жамгырчы калдай да. Калдай болуп калат. Ошондон тартып ошо Жамгырчыны Калдай уруусу тарайт. Ошо менен шу азыркы биздин ошол жерде жашап аткан Калдай айылы дагы ушунун атынан коюлуп калат. Бунун тарыхы терең турбайбы? Терең. 300 жылдык тарыхта. Демек, бул айылда ошол Калдай уруусу деп ошол Жамгырчы Калдайдын бир атанын уулдары отурташып кеткен да. 300 жылдан бери, Булар 3 бир тууган болгон Жамгырчынын балдары. Бирөөсү Жакшыбай деген болот, экинчиси Мама Батыр деген болот, үчүнчүсү Тагай деп. Сон маалымат айттыңыз. Келиңиз эми жумушуңузга бир аз жардам берейин. Мыналарды туташ керек, ашыкчаларын алышыбыз керек. Мына ошо мына кеткен эмелерди мына алышты. Алып салыш керек экен буну. Буну суйулткан болсок, түшүм жакшы болот да. Гүлдөгөндө азыраак гүлдөйт, анан түшүмү жакшы болот. Эртеге ошол немеси түшүмүнү чоң кылып аласыз. Базарга өтүмдүү, элге жагымдуу. Базарга өтүмдүү, жегенге жакшы деген. Жегенге жакшы. Ушундай иштерди кылып атабыз эми. Кыш болсо дагы үйдө жатпай. Албетте, мына азыр күн ысып калды аз мас. Ошого ошол бутап коелу деп чыгып, ушу аракет кылып атканыбыз. Берекесин берсин ага. Рахмат. Силерге дагы ишиңер кырбач. Бул жактарын бүт баарын бутап чыгат окшойсуз. Ошондой кылып мына аракет кылганы баштап атабыз эми. Күн жылып калганга байланыштуу. Жакшы. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Абибилава сыяктуу айылдыктар кышын жайын дебестен короо иштери менен алек. Биз азыр Калдай айылында жүрүп, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал Камбаралы Бобулов акын жазуучунун үйү бар экен, ошол жерге келдим. Азыр бул жакта ким бар? Сүрүштүрүп көрөлү. Ким бар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Тынчпы? Ден соолук жакшы. Кышкырбада кыйналбай отурасызбы? Кышты жеңилдетип атып Кудайга шүкүр. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бул Камаралы Бобулов аваздын үйү да? Чоң агасынын үйү эме. Сиз иниси болосуз? Мен чоң агасынын баласы болом мен. Чоң атым Бек Султан, Башкели Бек Султан. Эми бизде өзүң билесиң, бүтүн карлар кетип калды. Кайтыш болуп. Камбаралы агабыз жас бенеке.
Жақсы. Қорашы бір ататыз. Қамыралақ ауызы мен атамның кішкене инесі болған. Қамбаралы Бобуловтың ушул чармачылыкка ушул жөндөмү кимден өткөн? Бул сиздердин ушу үй бүлөңүздөрдө барбы? Бізде үй бүлөбүздө чарбалар деген мындай карапайым элинен эмес, бирок өз таланты бар экен. Өзү умтулуп окуга десем окуга барам деп 53 жылы Окуга десе. университетке барып окуга кирип өз күчү менен барганда, андан кийин жаңгыдай Прада газетине кабарчы болгон. Атам Коро жайларды жашнакка алып койсуздар. Hem tüzü kuru jaylarda salışılsa bana var çarvanı nakıştana ben sen çıkıp al kuda kaşıyor hem dağı jay olsa bana Бул атыңыз улакка жарайбы? baradı atı bulat. Bana balam hazır şöyle jüre at ulaka sağladı bulat. Çoğuna düde son 10 yaş aradı. Жақсы. Son. Mına bir baybiçem bulat. Энекебиз батыр энекен да. Ha batır ene Ejenger batır. Bize 8 bala. Bir bu 7 kız. Эне бул 8 баланы тарбиялаш оңой эмес болуш керек. Ооба, биз тамекиде аябай кыйналганбыз. Ошо балдарды кандай үйлөйм, кандай окутам, кандай неме кылам деп өтө кыйынчылык менен чоңойтконбуз. Катар чоңойгондон кийин бирини окууга киргизсең, кийинки жыл турмушка берчү убак. Өтө кыйналганмын мен. Атасы болсо таксиде жүргөн. 40 жыл такси айдап. Ben özüm ayda şu taksi iştegen. Таксиде иштеген аябай. Жакшы. Анан тамекиден башка иш кылганыбыз жок биз. Аябай жок тамекиден астыңкы болуп жүгүл алганбыз. О, сон. Азыр ал жүгүлүңүздөр эмне болду? Эми алмашып акыры мына машина болуп калды да. Онун бери көп жыл өттү. Абабыздын ырларынан билесиздерби? Абам аз-маз ырым мен эсимде калды. Башкаларындай жата албадык. Кызыл тоолор жатандын, бийик тоолор жатандын. Ыйык тоонун астында мүрзөсү бар атамдын деген ыры бар. Атасына арналып жазылган экен да. Бийик тоолор жатандын, ыйык тоолор жатандын. Ыйык тоонун астында мүрзөсү бар апамдын деген ырларын окуган элем. Чындыгында өтө таасирлүү ыр. Атанын, эненин эскерип бул саптарды дагы чыгарыш. Нокатым деген Өтө таасирдүү. Өсөрүм деген ырлар бар эле, эми ону эсибизге сала албай калдык чындыгында. Демек, ошол ырлардын бардыгы бул китебинде сакталып калган, Китебинде бар. Камбаралы Бобуловдун атындагы мектепке баш бактым. Мектептин бир бурчунда анын чакан музейи бар экен. Сынчы, акын, прозачы. 1936 жылы Ноокат районунун Өсөр айылында туулган. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Эмгек жолун 1958 жылы Ала Тоо журналынын адабият кызматкери болуп иштөөдөн баштаган. 1963-65 жылдары Правда гезитинде Кыргызстан боюнча өз кабарчысы. 1966 жылдан Кыргызстан Пионер гезитинин редактору. 1982 жылдан Кыргыз СССР'нин Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун сектор башчысы. 1985 жылдан Кыргызстан Жазуучулар союзунун көркөм котормо боюнча кеңешчи болуп иштеген. 1992 жылдан Кыргыз Республикалык Кыргыз тил коомунун президенти. 1990-1994 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты болгон. Акын 2003 жылы жарык дүйнө менен коштошкон. Түшүмө ноокат кирет кенен жайык, талаасы, ой кырлары куп ажайып, көз ачып, киндик каным тамган жерим дайыма күтүп турат кучак жайып. Түшүмө ноокат кирет тоосу бийик, чиренген чокулары көккө тийип, бүркүттөр тээ бийиктикте шаңшып жүрсө, кумбелде эркин оттойт колжа кийик. Түшүмө ноокат кирет агын суулуу, көрпүлдөп дайралары эң бир улуу, суусунан абасынан болуу керек, байыртан келин менен кызы сулуу. Түшүмө ноокат кирет атам жүргөн, жашынан жетим кылып кордук көргөн, кызылдын кыр жагында турган чыгар, жер менен
пучак ташып боз мүрзөң. Түшүмө ноокат кирет апам баскан, түйшүктө балдарым деп өңдөн азган. Кулундай эркелетип тосуп алчу, алыстан азып тозуп өзүм барсам. Түшүмө ноокат кирет кыйын кезең, согуштан эл жабыркап жүдөп кеткен. Адырдын кырларында машак терем, алкымдан ачарчылык кекертектен. Түшүмө ноокат кирет жайнап жаткан, багында булбулдары сайрап жаткан. Эң назик ыр угулат кулагыма, ойтобо лалахан баырдап жаткан. Зулпиев айыл өкмөтүнө караштуу Калдай айылында бүгүнкү күндө 347 кожолук бар, 2000ден ашык калкы бар. Бир мектеп бар, бир балдар бакчасы бар. Ал эми фельдшердик, акушердик пункт бүгүнкү күндө долбоорлоо ошол жаңы куруу боюнча иштер, тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Олуттуу эмне көйгөйлөр бар бул айылда? Бул айылда олуттуу көйгөйлөрдүн бири эми бул Калдай айылы атайын статус ала элек бүгүнкү күндө. Бишкекке ошол атайын тиешелүү документтер жөнөткөнбүз, жооп келе элек. Калдай айылы өзү чоң эле айыл болгондуктан өзүнчө статус алалы деп аракет кылып жатабыз. Анан бул айылда айыл башчысы жана жаштар биргеликте көп иштерди бүтүрүшөт. Айылдын анча-мынча көйгөйлөрүн биздин айыл өкмөткө жеткирбей эле, коомчулукка чыгарбай эле өздөрү чечип коюшат. Алга кандай пландар болуп атат эми? Таза суу, ичүүчү суу бар, келе эле болуш керек айылда, Айылда таза суу бар, бирок кээ бир айылдар көчөлөргө жете элек. Анан көчөлөр жарыктандырылган, бирок баары бир жаңы жаш көчөлөргө жете элек. Эми ошол боюнча дагы айыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен айыл өкмөттү камсыз кылып беребиз буюрса. Бир четтен көйгөйлөрдү чечебиз деңиз. Чечебиз буюрса. Албетте, Кыргызстандын кайсыл гана айылы болбосун, жетишкендиктери менен кошо чечилүүгө муктаж болгон көйгөй болот эмеспи? Бул жаатта да айылда бир топ аракеттер болууда. Ассаламу алейкум. Ат карап атасызбы? Бир жашына алыш. Улак бар эмне? Улак бар, улакка даярданып. Качан? Бүгүнбү же качан? Бүгүн ооба. Кыргыздын кара байыры окшойт бул. Ооба. Канча жаш? Жаңасы. Улакка даяр экен да? Даяр, багасы. Өзүңүз улакчысыз? Өзүм улакчымын. Жаштайыңыздан бери? Жашымдан бери 30-35 жылдан бери улакчы болом. Аркатыңыздагы Ол пышты ол. Улам эле кара байыр. Ол балам чабат көбүнчө. Бул айылда улактын кайсы түрү мындай көбүрөөк өнүккөн да? 5-5 же аламанбы? Аламан көп. Кандай сорундарды таштадыңыз эми? Эң чоңу ушу машинага ташадым. Кандай машина? Мерседес. Нөл алакта. Жөгүлү. Ооба. Жакшы. Анан эми кой, сорпок көп болот. Эсепсиз. Ооба. Атыңызды минип көрбөймүнбү? Болобу? Боло берет. Ат мингенсиз? Тиштейт колмунуз? Ойнойт да. Кан чечелүү? Чечпейли. Бүгүнкү күндө кайсыл айылга барбы? Мына ушундай ат кармап, улак чабып дегендей аз минип көрөбүз. Бели бышык эле? Кулап калбайбы? Бул атыңыз дароо эле чуркайт го. Жакшы. Ордун билет турбайбы бул? Көз тийбесин. Бул айтып калышат да, бул чет өлкөдөн келген аттар менен бул кара байырдын айырмасы бар дейт да. Айырмасы чоң. Эмнеде ушул айырмасы? Айырмасы олар сәл нәзік келет.
Анан кийин бул жаныбарлар ушу тоо ташка анан ушуну 1-3 күн 4 күн чапсаңан булар жүгүрүп жүрө берет да. Чарчабайт да? Чарчабайт. Улар сал назик келет, таза камды деп коет аны. Улар сал чыдамы жок. Мындай чыдабайт да. Улар ушу илгертен жарап келгенден жарайт. Балдарым чоң балам чабат, ого ушу таптап берем. Шундай кыл, мындай кыл дейм. Сен аркатыңызда көрбөйлүбү? Bunun bıştı dediniz mi? Bu pıştı. Bıştan iyi nasıl da? O asıl. Bu pıştı canlar. Bu öte coş. Orrak sal. Anan savlat şunday. Niyetine qarab atazım. Жақсы берет Құда қаласа. Hem бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ушу кыргыздын улагын өркүндөтүп өстүрүш керек да. Айыл жеринде. Айылда шу. Hazır biz Қалдай айылын кыдырып жүргөн келбейбиз. Чындыгында бул айыл менеткеч, дыйкан, ушу эгин тегин талаа иштери менен алектенген эл. Алардын айтуусу боюнча бул айылда азыр ардагер мугалим бар экен. Ошол энекебизге баратам, үйүн таап барып маектешип көрөбүз. Мұғалімдік кесіпті таңдап алышыма атам раматтылық себепкер болған. Şu атам өзі елдің ішін, елдің жүгін алып барған кіші болчу. Мені дағы ошол бағытта тарбиялады. Аллаға шүгір, мен педагогикалық пединститут дейтілі алып жүрді. Қарақолдағы пединститут бүтіп келгем. 78 жылы Қычан Жақып атындағы орта мектепке келіп іштедім. Анда биздин Қалдай орто мектеби жок болчу. Ал жерде 8 жыл иштедим. Аллага шүгүр. Бардык иштеримде ушу элге жардам берсем, балдарды татыктуу тарбияласам деген гана менин максатым болгон. Ошол эле учурда үйдө өзүмдүн балдарымды дагы тарбиялаганга, ушу менеткеч болуп өзүбүздүн балдарыбызды эле эмес, элдин балдарын дагы менеткечтикке тарбиялаганга аракет кылдым бүткүл өмүрүмдө. Кунускан апа бүт өмүрүн мугалимдикке арнаган. Учурда чарчабастан окуучуларга билим берип келүүдө. Апакебизди сөзгө тартканда союз учуру менен азыркы замандын билим берүүсү боюнча оюн билдирип өттү. Биз союздун адамдары болуп, союзда 92 жылга чейин тарбиялаган балдарыбыз менен азыркы тарбиядагы балдарыбыздын айырмасы өтө чоң. Себеби азыр мына санариптештирүү доору болуп калганга бардык балдардын колунда сотка. Бизге караганда, мугалимдерге караганда маалыматтарды көбүрөөк билишкенге аракет кылышат. Ошол жерден айырмаланып жатат. Андагы биз совет доорундагы балдар маңыроо болчу. Кээ бирөөндө гана теле көрсөтүүлөрдү көрүшчү да. Көпчүлүгүндө даже телевизорлор жок үйлөр болчу. Анда телефон деген жок болчу. Мугалимдин гана алган маалыматтарын алып аны китеп менен окуганга аракет кылышчу да. Азыркы балдарда ар тараптуу маалыматтарды көп алышат. Ошондуктан мугалимден көп нерсени билгиси келип, мугалимди көз келбей калган учурлар деле болуп атат. Анын негизинен тарбиясына жараша көп эле балдар илимди аздектеп, мугалимди аздектеген балдар эле көп. Анын эми тарбиясына жараша кээде болуп калат. Мугалимди теңсинбей, мен билгенчеликти билбейсиң дегендей абалдар деле болуп калып атат азыр эми. Мурда какыс-кокус кылып, ата-энелер өзү шариятыбызда бар да, эти меники сөгүс сеники дегендей ошондой эле абалда окушчу мурдагы балдар. Азыр болсо колун көтөрмөктөргө катуураак сүйлөп койсоң деле ата-энеси өзүңдөн мурда бул тарбия берип атат, бул менин баламды оң жолго баштап атат деген ойдон алыс болгон ата-энелер да бар да.
ошол айырмасы ошондо болуп атат. Анан бирок биздин айылда Кудайга шүгүр жакшы эле балдарды тарбиялап атат. Биздин мектепте 200 окуучу бар. Ушу мен 45 жыл математикадан сабак берсем, көп эле жакшы балдарды тарбиялаганга жетиштик. О, сон. Кандайсыңар? Охо. Бұрақта ағай бар тұрбайы. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, кел. Қандайсың ағай? Жақсы. Жақсы ба? Өзіңе тынсыңар ба? Бұл жақта қыздар ұқсайды команда? О, қыздар құрама командасының мелдеші болып отыр. Азыр құтсырда. Албетте, ноқат жергеси алма менен гана таанылбастан мына ушундай спортко жакын улан кыздары менен дагы атагы чыккан десек болот. Қалдай орта мектебинин құрама командасы. Бұл ноқатта волейболду күчтүү ойнойт дейт эле. Кыздардан бери күчтүү ойнойт турбайбы? Эми мына биздин жалган айтпасам Кыргызстандын 4 бурчунда ноқаттын балдары, ноқаттын кыздары волейболда 60-70% балдар ойнап жүрөт да ушул күндөрүчү. Тутат, чында эле. Себеби бизде сетка жок болсо деле эки талды коюп алып жип тартып, муштайнан ушул волейболго көбүрөөк көңүл бурушкан да. Ошон үчүн бизде волейбол өнүккөн себеби ошол. Кыргызстанда көп жылдыздар биздин ноқаттын улундары болуп эсептелет. Волейбол боюнча. Агай, бул залда, бул айылда ошо спорттун кайсы түрлөрү өнүккөн? Биздин Калдай орто мектебинде көбүнчө биз волейболго көбүрөөк басым жасайбыз. Ошонун ичинде дагы башка өз мектептик программабызда улуттук оюндарыбыз бар. Тогуз коргол, ордо. Мектептин ичинде. Ал эми мына залда көбүнчө бул жерде ордо дагы оюн ойнойбуз. Бул жердеби? Ооба. Анан көбүнчө басым жасаганыбыз волейбол. Бул бизде дагы бир жакшы самалык бар. Ар айда. Ошол ар айдын 3-үндө ушундай спорттук мектептер өзүбүздүн класстар арасында болуп турат. Бирок ал класстар арасында болгондо жаш өзгөчөлүгүнө карап класстарга болуп бөлүнбөйбүз. Жалпы команданы түзүп алып туруп анан топко бөлөбүз. Чоң кичинесине карабайбыз. 5-класстан баштап ар бир класстан кандай балдарды ойнотобуз. Бул жерде биринчи тартип жагынан, экинчи форма жагынан мектепке келген, үчүнчү баягы сабакка катышуусу, анан кийин сабакка жетишүүсү. Эгерде биринчи айда бала бир 2 жолу кемчилик кетирген болсо, формасын кийбей келип, же күндөлүгүн толтурбай, же тапшырма аткарбаган болсо, кийинки оюнга ал автоматтык түрдө катышпай чыгып калат. Себеби балдарга стимул. Бир эле спорт жагынан эмес, ошол сабак илим жагынан дагы, тарбия жагынан дагы ушул балдарга балдар таасир этип азыр экиге окуган балдарыбыз уже сабактан калбайт да. Кеч калуу деген уже жоголуп атат. Эмне себептен? Мына ушул жерде ойногон кыздардын өзүнүн инилери бар. Бүгүн бала сабактан калып турчу, иниң сен карап турчу, жок. Мен эртең волейбол ойнобой калам деп. Ошондой дебизге келип калды да. Бул жакшы көрүнүш. Себеби балдарга демек алардын сабакка катышуусун, көчөдө жүргөн тарбиясын бүт баардыгын ушу волейболго байлаптыңар да? Ооба, ошого байлады. Анан бул жерде организатор баягы жаштар комитет мээси бар да, организаторлордун жаштар уюму бар да. Ошолордон баягы вузностордон чогулган тыйын тыпырлар бар экен. Аларга белек алып, ошол белектерди кайра эле ушул окуучулардын өздөрүнүн ошол спорттук тармагына жумшап атабыз да. Жана сыйлыктарды берип турат экенсиздер да? Ооба. Бул спорт залды кантип салып алдыңыздар? Бул спорт залды бул жерде айылдын элине ушунчалык терең ыраазычылык билдиребиз. Биз мурун мына жакта спорт залыбыз бар. Турпактын үстүндө, жаан чачында такыр бизде
шат жоқ болчу. Кыйын болчу, Кыйын, өтө кыштын күнү бизде класстын ичинде гана ушу шахмат, шашки, тоз коргол оюндар менен эле чектелип калганбыз. Биз үчүн бул зал жомоктогудай эле болуп келип калды да. Түштөгүдөй деңиз. Жомоктогу түшүбүзгө кирбеген нерсе болуп калды да. Бир күн келди, ошол Амиралиев Чабдан деген Бишкектен ушул Майсалбектин атына коюп берейин. Анан ушу элди менен макулдашып, ушул залга мен өзүм эл чогултуп, андан ашкан мөсү жетпеген каражатты мен өзүм мойнума алып, ушул залды бүтүрүп берейин деп демилге көтөрүп, Аллага шүгүр, ушу жаштарга мен ушунчалык ыраазымын да. Себеби алар ушул мектепте өздөрү ошол ылай мээде окуп кеткен балдар да. Ошол ысык сууктун мээсин билишип туруп анан айтышты. Агай кандай десте эле жан дил менен. Демек, баткага аянтта ойноп жүрүп, ушу жаштарыбыз ушу залда ойноп калсын деп демилге көтөрүп чыгышты да. Демилге көтөрүп өздөрү мамлекеттин бир сом мамлекеттин жардамы болгон жок бул жерде. Бүт бардым. Şu para ataplenenen o da, şu yaşlarga men uşunçalık rahmat aytam da. Tereң, uşunça çeksiz. Mına baldardan birinci günke girgen baktılılığın aytma. Söyle, dede tarbiya bolgon günü bala gelet mектep. Söyle, zalыбыз бар. Жашнакай формаларын кийип алыш, Söz. Anan bir yerde tartip var, forması yok. Mına eşikten forması yok adam gir albaydı. Girip otursa тамаша кылганга гана уруксат, башка оюнга жок. Агай, анда бир кыздардын бир оюнуна көңүл бурбайлы, мен деле кирип кичине ойносом болобу? Болот, сөзсүз болот. Келиңиз. Өзүңүз баштап бериңиз анда. Келгиле кыздар, тургулачы. Etken, men kep alışıp oynuyorum. Қалдай айылындагы келечекте кыргыз желегин желбиретем, атактуу волейбол спортчусу болом деген кыздары менен кошо топ ойногонго жетиштим. Чындыгында мен ойлогондон да мыкты ойнооруна ынандым. Албетте, айыл жери өнүксө өлкө өнүгөт эмеспи? Ошентип, Ош облусунун Нокат районуна караштуу Токтомат Зулпиев атындагы айыл аймагынын Калдай айылын сиздерге чалдырып бергенге аракет кылдык. Көрдүңүздөр, мына ушундай айылдын жашоосу. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса өз айылыңызды менин айылым көрсөтүнөн көрүңүздөр келсе экран алдындагы номерлерге байланышканыңыздар. Көрүшкөнчө.